Хамкин Самбайшке берилет. Урматтуу кесиптештер, өтө өкүнүчтүү, абдан өкүнүчтүү. Бир жума башта четке каккан кагазыбызды бүгүн бир добуштан кайрадан колдоп берип атканыбыз бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Биз өткөндөгү койгон маселелердин бирөөсүнө дагы жооп тапкан жокпуз, бирок колубузду көтөрүп атабыз. Бул деген сөз жогорку кеңештин бүгүнкү коомдогу ээлеген ордунан кабар берет. Бул мен үчүн жаңылык эмес. Биринчиси ушул. Экинчиси, урматтуу министрдин орун басары, сиз аягында ультиматум койбоңуз. Эгерде колдобой койсоңор, бул акча Украинага кетип калат, башка жака кетмектен ары карай кетсин. Карыз ала берип, башыбыз ийилип, башыбызды көтөрө албай калган кыргызбыз биз. Карыз албай туруп ушул иштерди жасап аткан болсоңор, кол чаап, колдоп турмакпыз биз. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекеттик ишканаларды четке кагып туруп, Арис дегенди эмне үчүн коюп атасыңар деген суроону койдум мен. Эмне үчүн Аристи коюп атасыңар? Мына жерде асфальт басабыз деп атасыңар, мектеп курабыз деп атасыңар, бала бакча курабыз деп атасыңар. Аристин эмне жумушчулары барбы? Же асфальт чыгара турган заводдору барбы? Эмне үчүн Ариске мынчалык жабышып атасыңар? Эмне үчүн мамлекеттик министрлик ишканаларга ушул долбоорлорду бербейсиңер? Эмне үчүн курулуш тармагындагы биздин мамлекеттик ишканалардын баарын жок кылып быт-чытын чыгардыңар дагы менчикке гана кармап калдыңар? Менин суроолорум өтө көп, мен билем, бирөөнө да жооп бере албайсыңар. Себеби алардын баарын таш талканын чыгаргансыңар. Ушундай жол менен таш талканы чыккан. Менчиктештирүү жолу менен бүгүнкү күндө ошол куруучу бир компания жок мамлекеттик. Үчүнчүсү. Уят ушинтип айтып отурганыңыз, ошол трибунадан айтып отурганыңыз уят. Аристин курамында мыкты адистер бар. Өкмөттүн курамында эмне жалаң шалтыруктарбы? Же жалаң сабатсыздарбы? Колунан эч нерсе келбегендерби? Министрликтердин курамында кимдер иштеп атат анда? Эгер Арис ушунчалык гениалдуу болуп кеткен болсо, эмне үчүн мамлекеттик ишканаларда ошондой жигиттер, кыздар жок? Айтыңызчы мага. Эмне үчүн жок? Жооп берсем болобу? Жооп бериңиз. Орус тилинде жооп берейин. Мындай кылыңыз. Баткен үчүн күйүп атасызбы? Ооба. Аябай күйүп атасызбы? Анда кыргызча айтыңыз. Биринчиден, Арис, эгерде биз Ариске бербесек, анда бул проект 1,5-2 жылга чейин созулуп калмак. Азамат, эми караңыз. Бул акчаны Ариске берип атабы же кыргыз өкмөтүнө берип атабы? Бул акча кыргыз өкмөтүнө, Баткен облусуна каралат. Эмне үчүн анда Аристи ортого кошуп атасыңар? Арис болсо бул исполнительный агентство катары чыгып атат. Сиз айтып атпайсызбы, Ариске бербесек бул акча токтойт деп. Эмне үчүн? Арис аркылуу бул проект аткарылып атат. Исполнительный агентство болуп атат Арис. Жигиттер түшүндүңүздөр да, урматтуу министрдин жообунун кереги жок. Мен билем анын жообун дагы жатка билем. Баленин баары ушул жерде катылган. Силер дейт, карыз берип аткан киши, силер дейт, могол жигиттерди иштетесиңер, могол кыздарды иштетесиңер, ошондо биз акчаны беребиз дейт. Кыргыз өкмөт буга жолобо дейт. Сен тийишпе дейт. Бирок төлөгөндө Аристин жыты да калбайт. Төлөгөндө карапайым кыргыз калкы төлөйт. Ошол чөнтөгүнөн чыгарып төлөйт. Аристин бирөө да калбайт. Эми Арис 50 миллион баарын алып албайт да. Арис в рамках силер менен бөлүшөт, түшүнөм. Баарын алып албайт. Бөлүшпөйт. Бир да тыйын албайбыз. Баарын алып албай эмне кылат Арис? Мен көрүп атам мына. Мектептердин курулушу боюнча, бала бакчалардын курулушу боюнча бүт бардык жерде Арис курат, Арис иштейт, Арис киргизет ишке. Бул эмне деген маскарачылык бул? Силерге Сталин жетишпейт. Сталин жетишпейт бүгүнкү бийликке. Жетишет. Жигиттер, талап тоноочулуктун дагы бир чеги болушу керек. Бүттү. Биз баягы 90-жылдарда Кыргызстан эмеспиз го. Биз билдик го, көрдүк го. Кайсыл ишкана эмне жумуштарды аткарат, анын жыйынтыгы кандай болот. Аны көрүп турабыз го байкап. Мен суроом, Аристин курамында канча асфальт чыгаруучу завод бар? Андай асфальт куруучу заводдор жок Аристин алдында. Жок. Аристин курамында канча асфальт төшөөчү жумушчулар бар?
Арис исполнительный агентство катары Түшүнүп асфальт атам. Барбы? заводдорду, башка ишканаларды контрактка салып чакырат. Эми үчүн өкмөт чакыра албайт аны? Эми үчүн жергиликтүү областтык администрация чакыра албайт аларды? Мисалы контракттар комитет аркылуу өткөрүлөт бүт баары. Кайсы комитет? Министерство экономика алдында комитет болот. Мен билем контрагыңардын кандай өткөнүн. Канча пайызын бергенин да билем. Мен бир да тыйын алган эмесмин да албайм. Сиз жашсыз, азыр келдиңиз. Сиздин колуңуз менен буларды бүтүрөт, алчулар башка жакта отурат. Эми эгерде алардын Эгерде колунда ошондой суроо болсо, маселе болсо, анда мисалы жогорку кеңештин аркылуу өкүлү ошо комитет кириши мүмкүн. кайсы комитетке? Ошо министерство экономика алдындагы. Кирдиби ошол комитетке? Жок, комитет түзүлөт да, ошондо киришсе болот. Ошондо прозрачный, открыто жагынан өткөрүлөт ошо бүт. Эми урматтуу министрдин орун басары, сиз 1-2 жыл иштеп атсаңыз керек, мен сизге ондогон жылдар бою тажрыйбадан улам айтам. Ондогон жылдар бою. Сизге окшоп аябай ынанымдуу, ишендүү жооп бергендер көп турган бул жерде. Бирок жок алар, карыз калды кыргызга. Мына 50 миллион алабыз деп не деген шарттарга көнүп атасыңар? Өкмөттү дагы четке чыгарып коюп, макул ушу арис иштесин деп 50 миллион үчүн. Там салабыз, жаңы резиденция салабыз деп 500 миллион, жарым миллиардка чейин акчаны 16 гектарга чейин жерлерди берип атасыңар. Бул эмне деген маскара бул? Ошону резиденция курбай туруп, ушул сыяктуу бала бакча, мектептерди курса болот беле? Же президенттин иштей турган имараты жокпу бүгүн? Отурчу жери жокпу бүгүн? Чыңгыз Азаматович, уруксат болсо, маселени тегереңдеп. Сизге сөз берген жок. Сизге сөз берген жок. Процедурный боюнча боюнча президенттин өкүлүнө сөз берилет. Процедурный. Туура көрсөңүздөр, азыркы маселе боюнча министр экономики келди, ушуга суроого талкууга жооп бере алган болсо. Ким чыкса ошол чыксын. Ким жооп бере алат? Министр мырза. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биринчи эки маселеге жооп берейин. Биринчиден, эл аралык алынган кредиттер толугу менен аткаруучу агентство аркылуу аткарылат. Өзүңүздөр билесиздер. Эмне үчүн? Бул келишимдин негизинде процедуралык эме боюнча. Жолдош министр. Жолдош министр. Сиздер Кыргыз Республикасынын атынан ушу карызды алып атасыңар. Ооба. Эмне үчүн Кыргыз өкмөтү ушул жоопкерчиликти мойнуна албайт? Бул дүйнө жүзүндөгү практика. Адахан Кимсанбаевич, сиз жөн эле азыр туура эмес багытка алып баратасыздар. Каяка алып баратам? Сиз туура эмес багытка алып баратасыз. Азыр менин сөздүн баарын буруп атасыздар. Эмне үчүн деп? Бул процедурный маселе негизи. Эми суроону караңыз. Өзүнүн негизи ыкмалары бар. Ошол Жарайт, ыкмалардын жарайт, алкагында жарайт. ушул өмүр бою алынган кредиттердин баары ошол ыкма менен келаткан 2000 жылдан бери Арис аткарат деп Кыргызстан канча миллиард карыз алды? Айтыңызчы. Негизи Арис боюнча айтып кетейин, Аристин тажрыйбасы бар. Макул. Канча миллиард алды? Бир нече направлениялары бар. Канча миллиард? Алардын өзүнүн технадзорлору бар. Ошол долбоорду көзөмөлдөгөнгө толук шарттары дагы, профессионалдык эмелери да толугу менен жетет. Сиз уксаңыз, мен суроомо так жооп бериңиз. Канча миллиард карыз алдык? Арис боюнча сколько сейчас проектов реализуете? Не сейчас, а в течение 20 лет. Жалпы алынган, саламатсыздарбы, жалпы алынган суммалар боюнча бүгүнкү күндө 320 миллион доллар суммадагы долбоорлор ишке ашырылат. Бул 13 долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан негизги портфель, андан тышкары Азиатский банк тарабынан, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду жана ИФАТ эл аралык өнүктүрүү фонду тарабынан долбоорлор ишке ашырылып атат. Жарайт. Өзүңүздү таныштырып кетсеңиз. Ким жооп берип койду? Орун басары. Асель Мамбеткулова, орун басары, аткаруучу директор. Эми караңыз. Адахан Кимсанович, кечиресиздер. Жана сиз айтып кеттиңиздер эле, бир тажрыйбабызды билесиз, эметкенден кийин ошол Арис аркылуу өткөн бир долбоордун неэффективный же болбосо провальный бир проектти айта аласызбы? Толтура. Андай жок. Толтура. Бүт долбоорлордун баары толугу менен ишке ашырылган. Таза сууну чыгардык деген жериңерден таза суунун жок экендиги бар. АПРдин проект долбоору Айырмасы жок. Башка исполнительный агентство болчу. Кечиресиз, жок. Арис аркылуу ал акча өткөн эмес. Урматтуу министр.
Өзгөн шаарын барып караңыздагы таза суу менен камсыз кылуу долбоорун ким ишке ашырганын анан кийин айтасыз. Мен сизге ошол иштин башында туруп, ошол иште катышкан инсан катары айтып атам. Азыр могул депутаттардын көпчүлүгү жаңы. Эски депутаттардан сурасаңыз ар бир айыл боюнча айтып берет. Сиз билбейсиз. Себеп маалыматыңыз жок. Кечиресиз, мен Кызыккан эмессиз. Айтыңыз. Маалымат катары айтып кетет элек, Аристе ошо таза суу менен камсыз кылуу долбоорлору менен биз өзгөндө иштеген жокпуз. Өзгөндө Европейский банк реконструкция развития иштеп атат. Сиз кечирип коесуз. Ошол Аристин мына сиздер азыр ушул Арис ишке ашырат деген мага айырмасы жок. Дүйнөлүк банк бердиби, эл аралык валюта фонду бердиби? Кыргыздын мойнунда калган карыз бойдон турат. Бирок ошону Арис ишке ашырган салтанаттуу түрдө барып ачыкканбыз, биз катышканбыз. Бүттү. Лента кыркылат, шайлоо бүтөт, шайлоо бүткөндөн кийин ал жерде таза суу жок болгон бойдон жок. Бирок карыз Кыргыз мамлекетинин мойнунда калды. Мына ушул 380 миллион тегерегинде долларды айтып атасыз. Ошол карызды Арис төлөйбү, Кыргызстан төлөйбү? Атахан Кимсанбаевич, бул толугу менен мамлекеттик карыз болуп саналат. Баракелде. Азамат. Азамат казнадан төлөнөт. Эмне үчүн мына курулуштарды, ушул иштердин Жок, баардыгын бул долбоорлордун баары тең таасир эткен жок дейсиз өнүккөнгө. кандай? Жанагы алынган кредиттер реализация болгондор толугу менен биздин өнүккөнгө таасир эткен жок дейсизби? Этсе мүмкүн 15-20% эткендир. Мүмкүн эткендир. Жок, анын официалдуу түрдө эметси оценкасы бар долбоорлордун баары тең. Биз Арис аркылуу, билесиңерби? Ошто аэропорттон түшүп баратсаңар, ушундай деп жазганга чейин жеткен. Ариси барды, нырысы бар дегенге чейин жеткен. Уят мына бул маселе. Силер бүт баарын көз каранды кылып алдыңар. Арис аркылуу бүтүрөбүз деп. Аристе ошол жерде байланып калган эксперттериңер бар. Билебиз аларды дагы. Жок, билсеңиз айтып бериңиз да ошолорду. Ошолорду иликтейлик да анда. Билсем жооп бербей атпайсызбы? Сиз айта элексиз да. Орун басары болуп отурган айымда айтып атпайбы? Биз таза сууну өзгөндө ишке ашырган эмеспиз деп. Мен айланайын ошо лентанын кыркылышына барып катышканмын го. Мен Официалдуу түрдө сизге жооп берип атат. Арис аркылуу өткөн эмес деп ал долбоор. Элмира Ибраимова иштейт ал жерде. Ошо кишинин долбоорун ишке ашыруу менен барып, экинчи баскычы ишке ашкан. Өзгөн шаардын дренажный каналдары боюнча дагы. Эми урматтуу депутаттар, Чыңгыз Азаматович, мен түшүнөм. Мен азыр айтып калам. Колуңарды көтөрүп колдоп бересиңер. Ошондуктан соңку кездерде мен комитетке катышкым да келбей калды. Мен жөнөкөй суроо коюп атам мен ушуну. Таза суу менен камсыз кылууну айыл чарба суу департаментине, мектептерди курууну курулуш министрлигине, жолдорду курууну транспорт министрлигине берсеңер, бир жериңер кемип калабы? Атахан Кимсанбаевич, бул кемибейт. Эмне болот? Бирок ошол эле ыкма менен кайра эле тендерге ошол эле процедура менен, анткени Дүйнөлүк банктын өзүнүн закупка боюнча процедурасы бар. Азия өнүктүрүү банктын өзүнчө закупка боюнча процедуралары бар. Европа өнүктүрүү банктын өзүнүн закупка боюнча процедуралары бар. Эгерде өткөрө турган болсоңуз, мисалы үчүн транспорт министрлигин алайлык. Транспорт министрлигинин астында Дүйнөлүк банк катарынан кредиттик долбоорлорду ошол эле ОРПларды түзүп, ошолор аркылуу эле ишке ашырылат да. Бул негизи көрүнгөн жанагы кабыл алынган процедура менен кетет. Андан эч кете албайт. Ошол закупщиктер баары тең Дүйнөлүк банктын процедураларын окуп келип, анан кийин ошонун негизинде гана өткөрөт да тендерди. Чыңгыз Азаматович, мен азыр бир өзүмдүн пикиримди айтам. Андан кийин эмне кылсаңар ошол кылгыла. Монол бул жакшылыкка алып келбейт. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мага ишенип коюңуздар. Кумга сиңген суудай болуп жок болуп кетет. Мыкты үйрөнүп алдыңар. Баткен деген болсо эле эл туура түшүнөт бизди дегендей кылат. Бирок баткенди ортомчу кылып силер соодагерлик кылып атасыңар. Монол иштерден бир тыйын пайда көрбөйт мамлекет. Эгерде мен эки колдоп берет элем, мына ушул карызды мейли алгыла. Карызсыз жашайбыз эмес. Жакын жылдарда карыздан кутулабыз деген ураа менен жашап келатасыңар силер. А мен айттым, карызсыз жашасаңар мен Кудайга шүгүр деп айтам деп. Жыйынтыктоочу сөзүм. Мен өткөндө сунуш кылдым эле, түшүнүктүү ар бир кабинеттериңерге кирип олтуруп, мага дагы кайра келген экенсиңер кабинетке. Баягы адат бойдон калыптыр.
Билгениңерди кылып алгыла да шымыңарды башыңарга кийип алгыла. Чыңгыз Азаматович, комитеттин корутундусун киргизип аткан кезде жогорку кеңешке Адахан Мадумаровдун өзгөчө пикири деп ошол корутунду комитеттин корутундусунда калышын каалайм мен. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ар бир учурда мен кагазды көтөрүп көрсөтүшүм керек. Мына азыр жаштар чыкты азыр. Кезинде айтып аткан маселени билишпейт дагы тарыхты. Кезинде неге айтпадыңыз? Кайда жүрдүңүз эле? Дегендер чыкты азыр. Мына ошондо ушул кагаз менин жанымда болушу керек. Комитеттин корутунду сөзүндө Мадумаровдун чечкиндүү каршы экендигин баса белгилеп коюшуңузду суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Уруксатпы процедурный? Процедурный. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз негедир акыркы убактарда жалпыбызды өзүңүз каалагандай эле айтып деп таарынычыңызды, ички күйүтүңүздү бизден чыгара турган болуп алдыңыз да. Кол көтөрүп бересиңер, кабинет боюнча кирип чыкты, байлап алдыңар деп. Эми кыргызда жакшы сөз бар, сыйга сый, сыраяка бал дейт. Биз сизди ушунча сыйлап, урматтап келип атабыз. Сиз да сыйга тең болуңуз да. Ким биздин колубузду кайрыйт, ким бизди байлап алат. Эч ким байлабайт, эч ким кайрыбайт. Ага биз жол бербейбиз. Бул жерде ар бир депутаттын өзүнүн пикири, ою бар, Адахан Кимсанбаевич. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Жалпы Нурланбек Тургунбекович, процедурный. Мен Адахан Кимсанбаевич, бул жерде сиз өзүңүздүн добушуңузга жооп бериңиз, өзүңүздүн пикириңизге жооп бериңиз. Жалпы депутаттарды сиз айтып атасыз, кол көтөрүп бересиңер, баары колдоп бересиңер, кече каршы болду элек, бүгүн колдодуңар. Бул ар бир депутаттын өзүнүн иши. Сиз неге антип бизге мен пикиримди айтканга тийиз кыласыз? Кимсанбаевич, сиз пикириңизди айтыңыз, бирок бизди кошпой айтыңыз. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Бизге асылбай эле коюңуз. Мен Аслан Үсөнов деп айткан жокмун. Мен депутаттар колдоп бересиңер азыр деп атам. Мен көрүп атам. Адахан Кимсанбаевич, бул жерде Шакиевден башка депутаттар да отурат бул жерде. Сиз депутаттарды айтып атасыз. Депутаттар Урматтуу кесиптештер, сабыр. Урматтуу кесиптештер, биз азыр келишимди карап атабыз. Бири-бирине мындай бир аз сый, урмат көрсөтөлү. Эми Адахан Кимсанбаевич, өкмөттүн өкүлдөрүнө давайте суроону берип коелу. Биз коллегиалдык органбыз. Чыңгыз Азаматович, сиз процедурный сүйлөп атканда сиз бөлбөй туруңуз. Мен өзүмдүн пикирим айтам. Адахан Кимсанбаевич өзүнүн пикирин айтты. Сиз бөлбөй туруңуз да. Эми мындай да, бул жерде бир нече жолу бул көрүнүш кайталанды. Ошон үчүн унчукпай отуруп бүгүн айтууга туура келип атат. Сиз биздин атыбызды персонально атабаганыңыз менен өзүңүздүн коллегаларыңызга айтып атасыз. Колдоп бересиңер, киргиздиңер деп. Анан башкаларды айткан жоксуз да. Болуптур да, колдосок колдойбуз да, эмнеге колдобойбуз? Себеби дегенде Баткен боюнча маселени булар түшүндүрүп берди. Биз өткөндө эскертүү катары айттык. Ошол аристи биз тим эле айга күнгө теңеген жокпуз. Биз да замечанияларыбызды бердик, пикирлерибизди айттык. Мына өкмөткө да айттык, министрлер кабинетине да айттык. Мындан кийин башка бир альтернативасын карагыла деп. Бул боюнча Адахан Кимсанбаевич айтып атпайбы? Бул буга чейин ушундай колдонулуп келген, ушулар аткарып келген процедурасы ушундай деп. Башка учурда эске алабыз, кийинкиде болбойт деп бизге айтты, мисалы үчүн. Келип кетпеген эч ким жок бул жерде, барды келет, кетет. Биз да кетебиз. Башкалар да келет. Турмуш өзү ошондой. Эми арыз тууралуу аябай көп сын пикирлер айтылды да, эми эске аласыздар да, эми анан ушул долбоорду колдошубуз керек. Анан Баткен деп жүрөгүбүз согот. Кээ бир биздин кесиптештер Баткен областынан 90% добуш алып, ушул жерге депутат болуп келип отурат. Азыр калп эле катуу жакшы сайрап, кооз сүйлөп, коомду башка жака буруп кетип атат да. Анан эми шайлоо учурунда эле Баткен областынын эли керек болуп калат экен да. Анан
Адахан Кимсанбаевич, мен сізге айтып кетерім, кішкене сабырлылыққа шақырып кетем. Сыйыңызды біліңіз, шымыңызды өзіңіз чечіңізден өзіңіз башыңызға киіп алыңыз. Бізге ақыл үйреткеннен алыс болыңыз. Ошон үчүн айтышты койдум. Угам. Экинчи маселе, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Нурланбек Тургунбек айтты, сыйга сый, сырайка бал деп. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз, көп сөз айтпай. Биз тарапка көптөгөн сын пикирлер айтып жатасыз. Биз эч кимдин ээрчимеси эмеспиз. Өзүбүздүн пикирибиз, өзүбүздүн оюбуз бар. Ар бир маселеге. Өткөндө бул маселеге биз арис үчүн да каршы болгонбуз. Проектти колдогонбуз. Азыр сураштырып келсек, өзүңүз угуп жатасыз, аристен башка эч кимди албайт деген үчүн колдоп жатабыз. Андан тышкары айтып атасыз, жообун аласың деп мен коллегама эч кандай жооп албайт. Биздин айткан сөздөргө эч кандай комментарий бербейсиз. Берсеңиз өзүңүзгө тиешелүү сөздөрдү угасыз. Мындан кийин токтотуңуз бизге акыл үйрөткөндү. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Дагы айтсаңыз угасыз. Урматтуу кесиптештер, кийинки сөз Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат, урматтуу министр. Мен Мадумаров менен толук макул эмесмин дедиңиз, ал мыйзам ченемдүү нерсе, ошон үчүн экөөбүз эки жактабыз. Толук эмес болушуңуз, толук макул болбошуңуз мүмкүн. Бизде азыр модага айланган 30 жылдан бери деген сөз, 30 жылдан бери министрлер мени менен макул болбой келген. Ал коркунучтуу эмес. Депутаттар дагы макул болбой келген, ал да коркунучтуу эмес. Мен үчүн ал кайгы эмес. Ал сыймык. Биздин кесиптештер мен көтөргөн маселени көтөрүп, менден да каттуураак сындап алыптыр эле, бирок силердин бир туура жериңер бар. Туура жыйынтыкта чечимди туура кабыл аласыңар. Чолпан Алиевна, өзүңөрдүн акылыңар жетпей, башка жактан албай өкмөт иштетпейсиңби деген суроого жооп жок болуп калды. Мен ушундай деп айтар элем да, өзүнүн акылы бар жигиттер менен кыздар Чолпан Алиевна өкмөткө кире албайт. Себеби алардын белдери бекем, ийилип, жасакерленип салам бере албайт. Же алардын ата-энелери, же туугандары жогорку кызматтарда иштешпейт. Бул жөнөкөй эле, себеби бирөө гана. Ошон үчүн акылдуу жигиттерибиз менен кыздарыбыз Кыргызстандан чыгып кетип баратат. Трагедиябыз ушунда. 2-3 мүнөттөн кийин мен жооп берейин деп Аристин жетекчисинин орун басары айтты. Ушул мезгилге чейин канча каражат колдондуңар дегенге. 2-3 мүнөт эмес, 30 мүнөт өттү, барбы? Канча каражат иштеттиңер? 416 миллион доллар каралган. Каралган эмес. Ушу мезгилге чейинки иштеткен акчаңар. Ушул анда-анада отнять 320 миллион. 19 жылдын ичинде канча акча иштеттиңер? 68 миллион. Бүгүнкү күндө мен азыр сизге мына 320 миллион доллар деген бул 5 жыл 2018 жылдан баштап аткарылган долбоорлор боюнча. 19 жыл өттү. Курулганыңарга 19 жыл өттү. Канча акча иштеттиңер? Мен бул боюнча толук маалымат сиздерге берейинчи, Адахан Кимсанбаевич. Айтпадыңызбы 3 мүнөттөн кийин берейин? Адахан Кимсанбаевич, бул маалыматты биз жазып деп мен тактап берейинчи сиздерге. Менен такташып эмет берелик. Анткени негизги каражат алуучу бул финансы министрлиги болуп саналат. Ошо финансы министрлигинен толук маалымат алып сизге расмий түрдө жооп берелик. Андан кийин эгер Чыңгыз Азаматович, эгерде министрлерге караганда, өкмөткө караганда биздин кээ бир депутаттар жакшыраак маселени билген болсо, бул жака чыгарыңыз кийинкиде. Мен ошолордон сурайын да, ошолорго суроо берейин. Кийинкиде ушундай болсун. Бизде практикада ушундай болгон, парламентте ким кайсы мыйзамдын долбоорун коргоп жактаса, ал трибунада турган. Биз депутаттар ошого суроо берчүбүз. Мен Атажановго бермекмин ушул 5 канча суроолорумду. Эгер баарына жооп берген болсо, 2 колумду көтөрүп, Азамат баракелди деп колдоп бермекмин. Бирок менин күмөнүм бар, бир суроого жооп береринде. Бул ушул. Экинчиден, мен бир да депутаттын атын атаган жокмун. Бирөөнүн да фамилиясын атаган жокмун. Бул жогорку кеңештин позициясын айтып атам. Үчүнчүдөн, шымыңарды чечип башыңарга кийип алгыла дегенде, өзүңөргө албагыла дагы, алып алсаңар, мүмкүн алардын бир туугандарысыңар, мен өкмөттүн тарабын айттым мен. Эгерге өкмөткө айткан сөзгө тызылдап кетсеңер, жигиттер ордуңарды алмаштыргыла да трибунага чыккыла. Биз өкмөткө айткан мен туура сыйлык аласыңар, эгемендүүлүк келет, башка келет. Мага асылбай
көпчүлүксүңөр, билгениңерге добуш берип өткөрө бергиле. Сенин атыңды да атабайм мен, фамилияңды да атабайм. Ты слишком много берешь. Менин атымды атап атасың. Мен сен барсыңбы, жоксуңбу бул жерде мен көңүл көтөрөм. Жыйындан кийин эме баарыбыз калбайлыбы? Сүйлөшөлү чогуу. Жок, мен муну эки жигитке айтып атам. Мен силердин фамилияңарды өмүрүмдө атаган эмесмин. Мына экөөңөргө айтып атам. Мадумаров Адакаң деп мени атап атасыңар, экөөңөр силер. Ким эрте кетет, аны Кудай билет. Кудай билет. Ошон үчүн мен силердин сыйыңарга муктаж эмесмин. Ошондуктан урматтуу коллегалар, мындай кылалы. Эгерде ким долбоорду мыкты тааныйм, билем деген болсо, трибунага чыксын кийинкисинде. Биз ошолордон сурап алалы. Эгер өкмөт жооп бере албаса, биздин коллегалар жооп берсин. Рахмат. Эме урматтуу кесиптештер, конструктив түрдө эми иштейли.